Бүгүнкү биздин студиябызда Жаныбек Шакиров Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын Булгарыны көркөмдөп иштетүү бөлүмүнүн окутуучусу жана ушул эле багытта окуп келе жаткан 2-курсунун студенти Кадырбек уулу Казыбек. Кош келиңиздер, кутмандаңыздар. Биринчи кезекте телекөрүүчүлөр учурда байкады болуш керек, биздин студиябызда өзгөчө жасалгалуулар пайда болду жана ушул багытка биринчи кезекте менин оюмча бул иштердин ушу процесси аябай оор, кыйын болушу ыктымал. Кээ бир учурларда балким шык дагы керектир. Деги эле сиздин ушул тажрыйбаңызда Жаныбек мырза айта кетиңизчи, кантип бул багытка туш болуп калдыңыз? Мен бул багатка туш болуп калган себеби өзүмдүн атам айылда эме болчу. Булгарыны көркөм иштетип, өтүкчү болчу да. Өтүкчү дегенде азыркы көбүнчө адамдарга айтсам, өтүкчү десем, алар ойлойт, өтүк оңдогон киши экен депчи. Андай эмес болчу. Өтүктү жаңы ултарып, жаңы өтүк жасаган киши болчу. Ошонун жанында жүрүп эле анын мыктарын түзөп берип, анча-мынча кичинекей жерлерин берип койчу, ошону тиктеп. Ошону тигип отуп эле өзүмдүн кызыгуум кичинекей чагыман эле пайда болду десем болот да, бул оюнчу. Анан ошентип окууну бүтүп, шаарга келип, анан ушул бөлүмгө тапшырып, ушул бөлүмдө окуп, ошону бүтүп эле азыр ушул жакта иштеп калдым. Атаңыз чоң түрткү берди десек болот. Атам өзүн чоң түрткү берди да. Эң сонун. Казыбек, сиздин тажрыйбаңызда кандай болуп калды? Эмне себептен дал ушул кесипти тандайын дедиңиз? Кичинекейимден бери эле сүрөткө кызыкчумун. Бирок мындай выставкаларга барып, илгерки сүрөттөрдү көрүп ойлочумун да. Башка да тармактарда бар да деп. Анан Булгарыны көркөм иштетүүнү 2 жыл мурун билип, ошону тандап, өзүмдүн бир өзгөчөлүгүмдү чыгарып, бир гана кишинин сүрөтү эмес, тоолордун сүрөтү эмес, бул кыргыздардын илгерки тарыхын көрсөткүм келчү. Анан азыр болсо ошол окуп, өзүмө жаңы нерселерди дагы үйрөнүп келдим. Азыр болсо келечекте дагы көп ойлор бар, максаттар бар. Ошолорго жетишкенге аракет кылабыз. Жаныбек айта кетиңизчи, Казыбекте ушундай канча студентиңиз бар? Деги эле учурда жаштар ушул Булгарыны көркөмдөп иштетүү боюнча ушул багытта канчалык кызыгышат? Казыбек бул менин 2-курстагы студентим. Булардын группасында да бир 5-4 бала бар. Азыркы жаштардын бул Булгарыга кызыгуунун себеби азыр кандай десем, азыр өзүбүз деле мындай кол өнөрчүлүккө аябай көңүл буруп аткан мезгилибиз да азыр. Анан булардын баары ушу өздөрү жасап, өздөрү колдонгусу келет да. Базардан сатып алгысы келбейт, анткени базардагынын баары эле окшош. Ошол ар ким өзүнүн эле жазагандарын көтөрүшкүсү келет. Ошондо Казыбек деле ошолордун арасынан бири. Бирок бар экен, жаштар кызыга турчу. Бар, кызыга турчу. Эң сонун. Жана сиз айта кеттиңиз, учурда базарда башкача болгону менен чындыгында сапат дагы бул менин оюмча эң негизги нерселердин бири. Учурда сиздердин дагы жасалгооңуздарга назар салсак, деги эле ушул эмнелерди жасайсыздар, бизге эмнени көргөзөсүздөр айтып бериңиздерчи. Мен байкашым боюнча бир кезекте бул жакта куруулар жана баштыкчыларды көрүп турабыз. Бул башынан баштап айтып кетейин анда. Бизге 1-курска тапшырганы келгенде, анткени 1-курска келгенде көп балдар көп нерсени түшүнбөй келишет да. Бир эле сүрөтчү болуп келишет, именно ушул кол өнөрчүлүк боюнча кожа менен кандай иштеш керекти билишпейт. Анын үчүн булардын өзүнүн программалары бар. Буларга биринчи момундай майда оңойлорун жасатабыз да, мындай тумарларды, момундай наклюшниктерди жасатабыз. Булардын биринчи композиция сабак бар, мастерство сабак бар, технология сабак бар. Ошо биринчи композициядан сабактан өзлөрүнүн балдар өзлөрүнүн оюн кагазга түшүрүп, мисалы үчүн биз тумар жаза десек, ошо тумардын эскизин кагазга түшүрөт. Андан кийин мастерство сабактан ошону исполнение кылышат да. Өзгөчө жытка дагы экен да, мен дагы байкап турам. Мунун баары табигый Булгары. Ооба, табигый. Камчыларды дагы өзүңүздөр жасайт экенсиз. Ооба, бүт баарын өзүлөрүбүз жасайбыз.
Жана табигыйдан тышкары ушул искусстволук дагы булгары бар деп коюшат, ошол менен да колдоносуздарбы же жөн гана табигый булгары мененби? Искусственный булгарлар дагы бар, бирок кээ бир искусственный булгарлар бар, бирок ал булгарлар бул биздин натуральный булгардан да кичине жакшыраак болуп кетиши мүмкүн да. Ушундай булгарлар бар. Жакшы. Жана деги эле ушул жасалуунун процесси аябай кызык болуп жатат да. Мисалы Казбектей мырзалар келип окугусу келсе, биринчи кезекте алар сүрөт тартканды билиши керек экен, Жана кайсы дагы эмнелерге ээ болушу керек, кандай шуктарга ээ болушу керек? Бул биздин өнөргө эң биринчи сүрөттү жакшы керек. Сүрөттү жакшы керек, өзүнүн оюн кагазга түшүргөндү билиш керек да. Эгер өзүнүн оюн кагазга түшүрүп, жакшы өздөштүрүп алса, өзүнүн бул иштерди жасаганга да өзүнө жакшы болот да. Эгер өзүнүн оюн кагазга түшүрө албай кыйнала берсе, буларды жасаш кичине кыйыныраак болуп калат да. Жана айта кетиңиздерчи, ал бул жактагы ойлор жана тигилиши дагы өз колуңуздар менен жасайсыздарбы же машинкалар менен дагы иштешесиздерби? Эми биякта ар кандай болуп калат. Эми мисалы үчүн могу курду алсак, курдун жээгин машинка менен эле тиккенбиз, а ортосун бизде мындай тиккен машинка жок пока. Муну колго тиккенбиз да, ручной тиккенбиз. Бирок эч айырмасы жок экен. Бирок эч айырмасы жок. Эми ошол булардын дейм, биздин задачабыз ошо как машинкадай кылып, жакшынакай кылып, көрктүү кылып тигишибиз керек да. Биздин задача ошондой да. Жана машинканын ашу артыкчылыгы барбы, кандайдыр бир кол жасалгылоодо? Албетте артыкчылыгы бар. Машинка менен тиккенде биринчиден ишиң батарбайт. Анан тигилиши дагы мындай төөз тигилет да. Эгер колдук болсо кичине анча-мынча кыйшаңдап кетиши мүмкүн. Башкача болуп калышы мүмкүн. Башкача болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Эфирибизди улантуудабыз, жана учурда биз өзгөчө булгары темасын талкуулап жатабыз. Жана айтыңыздарчы, учурда дал ушул кандайдыр бир жасалгылоого канча убакыт кетет, жана идеяларды кайсыл жактан аласыздар, көңүлдү кайсыл жактан эргетесиздер? Жаныбек агай. Жанагы Казбек айтып кетпеди, башында эле сүрөткө кызыгам депчи. Могул мисалы үчүн бул сумканы эле алып десек, бул сумканы кандай жасаш керек? Мисалы үчүн Казбектин өзүнүн ою бар да, мен момундай сумканы каалайм депчи. Ошон үчүн өзүн каалаган сумканы жасаш үчүн биринчи сүрөт тартканды билиш керек да. Өзүнүн оюн ошол кагазга түшүргөндү билиш керек. Сөзсүз түрдө билиш керек. Ошондон кийин анан аны кагазга түшүрүп алса, ошону жакшы өздөштүрүп алса, Казбектин өзүнүн жасаганы да жакшы болот да. Эгер башка бирөөнүн мисалы үчүн копиясын жасаса, аны жаза берсе болот. Бирок биздин задача башка бирөөнү копировать этпей, өзүнүкүн жазаш керек да. Биз ошон үчүн окутуп атабыз да буларды. Мисалы үчүн бул сумканы жасаш үчүн жаңы үйрөнчүктөргө мисалы үчүн Казбекке бир 2, 3, 4 күнгө чейин кетип калышы мүмкүн. Анын кичине бул өздөштүрүп үйрөнүп алгандан кийин 3-4 курскага барганда муну бир күндө жасап коет да. Жакшы, Казбектин өзүнөн сурайлы, кайсыл жактан көңүлүңдү эргитесиң? Буну ойларды кантип жасаш керек, сумкалардын кандай дизайн кылыш үчүн бир күн отуруп интернеттен чукулап тапсаң болбойт. Буну албетте эшикке чыгып ойлонуп, кээде жөн турган эле, жөн паркта отурганда эле келиш мүмкүн. Ошонун баарын мен өзүм кагаздарга дароо жазып, анан бир күн бүт баарын чогултуп алып, анан бир ою келип, ошол жыйынтыгга чыгарып, ошо жазайм да. Анан ойлар, курлар жазаш үчүн була айтып кеткендей эле буну кишилердин баскан турган ойлар кишилерге окшошпосо дагы, бул ошолордун мисалы характерин билдиргенин ойларга түшүрсө болот. Жана тарыхыбыз киши, биздин тарыхыбызды жана искусствону жакшы билген кишиге оңойраак болот деп ойлойм да. Жана ар бир кишинин ушул мүнөзүнөн чагылдырган тышкары сөзсүз түрдө автордун дагы мүнөзүн чагылдырат деп ойлоймун. Жаныбек айта кетиңизчи, ушул
ар бир студентиңизге, ар бир окуучуңузга дагы бул кандайдыр бир артыкчылыктарды алып келеби? Балким ушул шыктардан тышкары өзгөчө ушундай сапаттарга ээ кылат кишини. Кол өнөрчүлүк деп айталы, ой жүгүртүүнү айталы, айтып бериңизчи. Бул балдарга, мисалы үчүн мен азыр иштешип атканыма, мугалим иштеп атканга 15 жылдын жүзү болуп калды. 15 жылдын ичинде ар кандай балдарды көрдүк. Балдар менен ар биринин өзүнчө индивидуальный подход кылыш керек да. Көбүрөөнө эрте жетет айткан сөздөрүң, көбүрөөнө кичине кечирээк жетет айткан сөздөрүң. Ошонун ар бир баланын өзүнүн ыгынтап сүйлөшүш керек да. Бул өтө оор. Жана кайсыл пайдасын алып келет? Кандай пайдаларды алып келет балага? Так, балага пайда алып келгенин себеби биринчиден жана композиция деп атпайсызбы, биринчи сабак берип атканда. Ошондо мисалы үчүн эскизди чийип атканда, ошо кандай эскиз чийиш керек? Ошонун эскизинде закондору болот да. Равновесие, ритм, метр, ошонун баарын үйрөткөндөн кийин, биринчи семестрден кийин анан уже ошо закондор менен, ошо закондордун жардамы менен анан момундай сумкаларды анан өзүнүн каалаган нерсесин жасап башташат да. Анткени закондордун ичинде эмне кирет? Ошо закондордун ичинде эле равновесие деп коет, мисалы үчүн. Равновесие, мисалы үчүн бул эмеди эле алсак, мисалы үчүн курдун пряжкасын эле алсак, курдун пряжкасын эле алсак, мисалы үчүн бул ортосундагы тогологу ошо биринчи композициянын биринчи закондордун ичине кирет да. Эмнеге мындай болуп калды? Анткени закондордун ичинен дагы чоң болуп калбаш керек, кичинекей болуп калбаш керек. Анан ушу бул формага, мисалы үчүн ортосундагы бул формага жардам берип туруш керек да. Ошонун баарын үйрөтүп туруп, андан кийин ушу балдар үйрөнгөндөн кийин өзлөрү кандай эткенин билбейт, ушул өздөрү үйрөнүп калат да. Казыбек, сага кандай пайдаларды алып келди, айтып берчи? Көп эле пайда алып келди. Мисалы, мурун кол өнөрчүлүккө көп маани бербечимин. Колуман чындыкты айтканда эчтеке келбечи да. Азыр болсо агайын жардам менен булгар менен кантип иштеш керек, ар жыгач менен, темир менен ар бир өзүнө подходу болот экен. Ошону иштеп, өзүмө көп пайда алып келдим. Жана темирден жакшы ойларды кескенди, кантип каянын түз кесип, ошолорду көп үйрөнүп алдым. Азыр болсо буюрса бул дагы аздык кылат. Дагы келечекте дагы мындан дагы аракет кылабыз, агай менен тең ишкенге. Эң сонун Жаныбек агай, караңызчы, Казыбек ушунчалык сиз менен тең болгонго аракеттенет экен. Ошондуктан менин оюмча бул мугалим үчүн, окутуучу үчүн эң негизги нерселерден бири болушу ыктымал. Жана Казыбек айтты кетти, темир, жыгач, булгарыдан тышкары дагы кайсыл материалдар менен иштешесиздер? Эми кол өнөрчүлүккө баардык материал кире берет да. Ошол эле кожа менен иштебейбиз биз. Ошол эле таштар менен да иштейбиз, металл менен иштейбиз, жыгач менен иштейбиз, сварка менен иштеп, эмнени колдон келсе ошонун баарын иштей беребиз да. Айтса болобу, булгары менен иштөө кыйыныраак десе болобу? Ооба, кыйыныраак. Эмне себептен? Анткени бул булгары бул өз убагында жаныбар организм болгон да. Муну менен өзүнчө сүйлөшө билиш керек да, булгар мененчи. Булгардын өзүн ыгынтап иштеш керек. Булгар менен иштеш үчүн көбүнчө эме керек да. Чыдамкайлык керек. Чыдамкайлык керек. Анткени чыдамкайлыгың жок болсо, мисалы үчүн бул оюну басыш үчүн муну биринчи сууга салып, анан коңур кургак болуп калган кезде анан ушул оюларды чүрүп баштайсың да. Эгер ошол состояниясына өтүп кетсе, бул кожаң уже кайра сууга салып, кайра нолдон башташ керек болуп калат да. Ошону мисалы үчүн салып жасап баштадың ба, ошону чыгарып бүтүрүүгө аракет кылышың керек да, аяна чейин. Дагы ушул процесстерди өзүңүздөр кыласыздар. Сууга салып, даярдап.
Негизи сонун. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда кыскача сиздердин дагы мастер-класс көрө алабыз, бирок албетте толугу менен эмес, болжол менен 5-10 мүнөт болсо дагы булгарны деги эле ушул ойлорду же тигилишин кантип кылыш керектигин толугу менен талкууламакчыбыз. Жана айта кетиңиздерчи, дал ушул куруу баштыкчалардан тышкары дагы кайсыл мындай айтканда жасоолорду жасай аласыздар? Эми биз көчмөн калп болгондон кийин ата бабаларыбыздын баары илгертен ушу тери жүн менен иштеген себебинен биздер ошол убактага жазылган иштерди дагы биздер жасайбыз да. Ошол эле көкөрлөр жасайбыз. Ошол эле ээр жасайбыз, ээрди каптайбыз. Ошол окуу жайда иштегениңизден тышкары сизге ушул буйрук берип заказ катары мындай айтканда сатып алса болобу? Анткени чындыгында аябай кызыктуу болуп жатат да, мага дагы жөн гана байкап сатып алып сиздерге же болбосо буйрук катары берсе. Ооба, биз болот. Биз сабак бергенден кийин, сабагыбыз бүткөндөн кийин өзүбүздүн өнөрканабызга барып, ошол жактан иш кылып, ошол жактан овкат кылабыз. Эң сонун. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, буга чейин айткандай эле, бизде өзгөчө кыскача мастер-классыбыз бар. Жана бир нече убакыттардан кийин аларга дагы өтмөкчүбүз. Жана сиздерде дагы балким кызыктыра турчу суроолор бар болсо, 0508 400 100 оригиналдуу, креативдүү суроолорду сиздерден күтөбүз. Бизден эч алыстабаңыздар, анткени учурда биз булгары менен кантип иштеш экендигин жана кыскача мастер-классты биздин профессионалдарыбыздан дагы байкап көрүп алмакчыбыз. Эмесе бизден эч алыстабаңыздар. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин өз эфирибизде улантабыз. Кызыктын баары алдыда. Эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Жаныбек Шакиров Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын булгарынын көркөмдөп иштетүү бөлүмүнүн окутуучусу жана ошол эле багытта учурда окуп жаткан Жаныбек байкебиздин студенти Казыбек уулу Кадырбек. Жана биз айта кетели, урматтуу биздин конокторубуз дагы өзгөчө ушул куралдарын алып келиптирсиздер өзүңүздөр менен чогуу. Айта кетиңиздерчи, учурда кандай кыскача бизге мастер-класс көргөзө аласыздарбы? Силерге азыр мастер-класс көргөзөлүк десек, кичине бияктан эмелер ыңгайсыз болуп атат. Азыр силерге бир жеңил эле бир мастер-классын көргөзүп берели. Казыбек азыр биз азыр тигүү процессин, бул ачкыч кап да, наклюшник. Ушуну тигилишин гана көргөзүп берсин азыр Казыбек. Казыбек айтып берчи, деги эле эң кыйыны ушул булгар менен иштөө кайсыл процесси? Булгар менен иштеген баары эле процесстер кыйын. Эгерде каалаң, кызык, кантип иштелерин өзүң окуудан сырткары үйдөн дагы иштесең, бул оңой эле болуп кетет. Азырынча экинчи курста оор болгону бул темир менен иштеп алат биз үчүн. Анан улантып, бул темирди дагы жеңилденет да. Ошентип үчүнчү курста ушинтип мыкты мастерлерден болуп чыгабыз да. Казыбек аткаргыча Жаныбек мырза айта кетиңизчи, деги эле ушул эң эле баштапкы кадамдарын мисал келтирсек, ушул эле Казыбек жасап жаткан буюмдун баштапкы ушул этабы эмнеден башталат жана канча этаптардан өтөт булгары деги эле? Так, бул азыр Казыбек жасап жаткан ачкыч кап, негизи бул өзү мондай эле кожа болот. Кожзаводдон чыкканы өңү ушундай эле кожа болот. Анан муну сууга салып, сууга салгандан кийин ою түшүрөбүз, мындай кылып. Ою түшүргөндөн кийин анын сыртынан боёйбуз, өзүнүн атайын кожанын өзүнүн боектору болот. Аны боегондон кийин боеп туруп, анан мисалы үчүн бул аябай калың кожа да. Где-то бул 4 мм болот да. Анан боегондон кийин муну жукартып чыгышыбыз керек болот. Жарымына чейин. Казыр 2 мм калыш керек. Ошону жарымына чейин жукартып чыгыш. Эмне менен жукартасың? Муну бычак менен жукартабыз. Өзүбүздүн жанагы колго жасалган өткүчүлөрдүн бычактары болот, сапожный бычактар. Ошону менен жукартып, анан ушул состоянияга алып келип туруп, мындай жумшак, кол кармаганда мындай оңой жумшак болуш керек да. Чындыгында эле жумшагыраак экен. Ошентип туруп андан кийин анан тигилип баштайт да. А эгер ушул бойдон
жукартпай койсок, анда бул калайып эле начар болуп калат да. Кармаганга да ыңгайсыз болуп калат, чөнтөгө салганга да ыңгайсыз болуп калат. Жакшы. Жана баарыбызга белгилүү болгондой эле эң кымбат материалдардын бири бул булгар болуп саналат. Жана айта кетиңизчи, эмне себептен жана сиздин ошол жасагыларыңыздарды болжол менен канчага каражатты сатып алса болот дегендей. Бул жактан эми баягы эле эмеге келип да калабыз да. Мисалы үчүн ар кандай булгары ар кандай баада турат да. Жакшы булгарлар жакшы баада турат. Кичине начарыраак булгарлар начарыраак баада турат. Анан баасына келгенде эле ар ким ар кайсы мастердин өзүнүн сынасы болот да. Кээ бир мастер өзү жакшы жазайт. Ошол эле жазаган окаттарын арзан коет, доступныйраак кылат. Кээ бир мастер бар, кичине начарыраак жазайт, кымбат кожа алып алат да, ал кичине кымбатыраак коюп. Эми биякта туруктуу баа жок да. Жакшы. Жана азыр Казыбек бизге мастер-классты көргөзүү учурунда байкап жатам, бул жакты бир гана эмес, 2 ийне менен иштеп жатат. Айтыңызчы, бул дагы бир өзгөчө тигилишке жарашабы? Ооба, бул дагы зигзагообразный тигилиш деп коет. Бул жана 2 ийне менен ошо 2 жакты көздөй тигет да. Эгер бир ийне менен эле тигип кете бергенде, бул өзүнүн формасын жоготуп коет да. Мындай мисалы үчүн бул азыр түз болуп турбайбы? Эгер бир ийне менен тиккенде бул кичине мындай кыйшайып мындай болуп калат да. Бир жакка тартылып калат. Анткени ийне тартканда бир жакка тартылып кете берет да. Анан ошондо формасы бузулуп кичине кыйшык болуп калат. Ошон үчүн форманы кармаш үчүн 2 ийне менен бирдей тартыш керек да. Өзгөчө дагы бул мындайча айтканда сыр десек болот экен да. Жана айта кеттиңиз, тажрыйбаңызда аркаңызда 15 жыл бар экен. Сиздин эле эң биринчи ушул буюмуңуз эсиңиздеби? Кайсыл ушул булгар менен иштешип жана эмнени жараттыңыз эле? Ооба. Эң биринчи буюмум биздин жана азыркы тата улан бар го, ырчыбыз. Ошого кемер кур, анан маскасын жасап бергем. Биринчи ким билиптир бул тууралуу? Эң биринчи эмгегим ошол болчу да. Эң соңу. Жакшы, эми сиз мен жашоомду балким тарыхта каласыз. Тата уландын маскасын жаратып, канча жашта элесиз ал убакта? Ал убакта мен где-то бир 25-26 жашта болсом керек эле. Эң соңу. Казыбек, сенин тажрыйбаңды айта кетчи. Эң биринчи ушул буюмуң кайсы болду эле? Эң биринчи окуу жайдан жасаганбыз. Айтып кеткени наклюшник. Наклюшник жасагандан кийин үйдөн өзүм барып кожзаводдон кожа алып, мындай кичинекей мындай бул сумкадан да кичинекей сумка жасап аракет кылганбыз. Бирок ага айткандай да качество жок болуп, бирок азыр кичине дагы улантып жасап кичине оңолуп, сатууга дагы сатканга боло турган буюмдар жасалып атат. Бул кичинекей буюмдардан арттан калбай, бул чоң буюмдарга дагы азыр максат коюп жасап жатам да. Маегибизди улантып, биздин конокторубуз өзгөчө азыркы учурда Казыбек мастер-классын көргөзүп жатат. Жана буга чейин айтып кеткендей эле, телекөрүүчүлөрдүн арасында балким ата-энелер бар. Балам ушул булгар менен иштешсин, же болбосо кандайдыр бир ушул чыгармачылыкка ээ болгон балдар дагы кантип ушуну үйрөнсөм болот, кайсы жакка барсам болот деген балким ойлор жаралар. Жаныбек айта кетиңизчи. Бул булгарны үйрөнөм дегендер кийинки мезгилдерде аябай көбөйдү. Эми турмуш шарттары кандай болуп, окууга мүмкүнчүлүгү жок адамдар бизде эми платный курстар ачылып атат. Ошо платный курстарга келип, өзү жазылып, 2 айлыкпы, 3 айлыкпы, азыр точно чечиле элек, 2 айлык болуш керек. 2 айлык курстарга келип жазылса болот. Үйрөнүп кетсе болот. Деги эле эгерде ошол эле көркөм окуу жайына тапшырса, канча убакыт окушат? Так, биздин көркөм окуу жайга келип тапшырганда 4 жыл. 4 жыл окуш керек.
Жакшы. Бирок балким баары бир 4 жыл менен 2 айдын ичинде бул зор айырма бар, Кандай айырма? Зор айырма бар. 4 жылдын ичинде бул кожа менен иштеш өзү бир чоң бир искусство да. Оңой иш эмес. Бул кожанын өзүнүн ыгын таап иштегенди билиш керек. Ошол иштегенди билиш үчүн ошо 4 жылдын ичинде ошол кожанын башынан аягына чейин кантип иштетип, технологиясын баарын окуп чыгышат да. Мындай курстарга келгендер, алар үстүнөн эле, мисалы үчүн, бул кожанын бетине оюну кантип түшүрүш керек, ошону эле түшүрүп, пресстин жардамы менен түшүрүп, оңой үйрөнүп кетишет да. Ал курстарга, курс менен берки окуунун айырмасы аябай эле чоң да. Жана биздин телегөрүүчүлөр дагы өздүк куттуктоочу сөздөрдү кабыл алабыз. 54-19 номер менен аяктаган абонент Кутман таң сиздерге тунук эфир. Кайынсиңдин Бактыгүлдү бүгүнкү өздүк майрам менен куттуктайм. Өмүрү узун болсун, күйөө балам Рахим экөө бактылуу болушсун. Биз сени жакшы көрөбүз. Рамазан, Раяна жеңеси Айзура деп жазып кеттир. Биз дагы куттуктайбыз. Андан тышкары 10-28 номер менен аяктаган абонент бул булгарыларды кайсы жактан заказ кылса болот деген суроо келиптир жанагай. Балким социалдык тармактарда барсыз, же болбосо өздүк баракчаларыңызга да жазсалуу, кайсы жакка кайрылса болот сизге? Биз менен байланыш үчүн биздин өзүнүн эле окуу жайга келиш керек. Биз деле бул өзүбүздүн чыгармаларыбызды, мисалы үчүн мен бул интернет баракчаларына, соц тармактарына көп чыгара бербейм. Өзүбүздүн кардарлар бар, ошо өзүбүздүн кардарлар ошо өзүбүздүн жумушка келип эле ошол жактан заказ берип, ошол жактан алып кетишет. Жакшы. 10-20 номер менен аяктаган абонент бизге жазыптыр. Азырынча билдирүүгө өтөлүм. 10-20 номер менен аяктаган абонент курду жасоого канча убакыт кетет деген суроо келиптир. Бир курду жасоого мисал келтирсек, сиздер бул жака ар кандай курларды алып келиптирсиз. Албетте буга дагы ар башкача ушундай башка убакыт талап кылынабы? Ооба, албетте. Мисалы үчүн бул курга мунун кожасын жасаш үчүн бир күн убакытың кетет да. Мисалы үчүн мен жасасам бир күн убакыт кетет. А бул башын бир 2 күн убакыт кетип калат. Анткени биринчи күнү муну металлды кесип чыгыш керек, аны пайка кылыш керек, ошол эле шлифовать этиш керек, полировать этиш керек. Мунун технологиялык процесстери көп. Мисалы үчүн бул курга 3 күн. 3 күн талап кылынат. Жакшы. Мындай жөнөкөй курларга, мындай солидный классический курларга 1 күндүк эле. Жана кайсы ушул жаратууда куралдарды колдоносуздар? Мен байкашым боюнча биринчи кезекте сиз буга чейин айтып кеткендей эле сүрөт тартууга бул жөн гана калем сап жана ар кандай ушундай куралдар бар экен. Буларды жасаш үчүн көп эле куралдар керек. Көп эле мындай материалдар керек. Анын баары чоң болгон үчүн бияка алып келе алган жокпуз. Бияка жеңил жеп эле оокаттарыбызды алып келдик. Мисалы үчүн бул жакты карасаңар, бул жакта жанагы эле бул эле заклепка, кнопкаларды урган инструменттер бар. Анан пробойниктер бар. Пробойниктер менен буларды ар кандай оюлар түшүргөнгө мындай пробойниктер менен тешип ушулар менен кылабыз. Эң сонун. Эмесе эфирибиздин аяктаганына дагы бир аз убакыт калды. Казыбектен биз даяр буюмузду күтүүдөбүз. Албетте толугу менен 100% даяр болбосо дагы ушул процессин дагы байкап алдык биринчи кезекте жана экинчи кезекте аз эле калыптыр бүтөөрүнө. Ооба. Жана Казбек мен менен талкуулап анан бүтүрө бер. Сенин алдыдагы ушул мага пландарың кызык болуп жатат. Жаш муун болгондуктан ушул булгары багытын эч таштабастан чыныгы ушул чебер болом деген ойлор барбы? Ооба. Бирок чыныгы чебер болуп бир гана кожа менен иштебей, башка материалдар менен иштеп кеткенге да аракет кылам. Бул алдыда дагы чоң максаттар бар. Ошолорго жеткенге аракет кылабыз. Жакшы. Аяктап калдыкпы? Телегөрүүчүлөргө көргөзсөк болобу? Ооба, азыр бир аз калды.
Анткени эфирибиздин аяктаганына бир аз эле убакыт калды. Ошол эле балким жаатында көргөзө берели. Бир-эки тешик калыптыр, эми ал эки тешик бүткөндөн кийин мына момундай накрюшник даяр болот. Мен дагы телекөрчөлөргө көргөзөйүн. Учурда дал ушул багытында жана ушул тигилишинде Казыбек иштеп жатат. Жана аяктап дагы калды. Жана биздин дагы эфирибиздин аяктаган убакыт калгандан кийин жана кайсызде дагы ыраазычылык билдирип, ушундай жаш муунду, ушундай искусствого дагы умтулуп туруп, атайын багытта дагы иштеттирип, менин оюмча бул эң оор кесиптердин бири деп ойлоймун. Жана сизге дагы ушундай өзгөчө бир искусствону ачып, искусство менен тааныштырып жатканыңызга чоң ыраазычылык. Алдыда дагы мындай окуучуңуздардан дагы ондогон болсун, ондогон сандары. Биз дагы бардык ушул Казыбектин, сиздин дагы ийгиликтериңиздерге күбө бололу. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан телекөрчөлөргө ушу кыскача айтып кетиңизчи, кайсыл жакка барып, дагы кайсыл жакка сиздин ушундай жумуштарыңыздарды байкап, жана кайсыл жактан үйрөнүп кетсе болот сизден? Бул биздин жумуштарыбызды өзүбүз тилинде иштеген Семен Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайына келип, ошол жактан келип таанышып, биз менен таанышкысы келгендер болсо, жакында таанышып, биздин иштери менен да таанышкыстары келсе, ошол жака келип таанышып кетсеңер да болот. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, биз окуу жайга абитуриенттерди дагы чакырып кетебиз. 15 июндан 15 июлга чейин кабыл алуу болот. Ошол келип бизге тапшырып, биздин өнөрлөрү менен үйрөнүп дегендей. Эң сонун. Чоң рахмат. Казыбек эми байкап көрөлү. Рахмат. Мына телекөрчөлөргө да көргөзүп, мен дагы мастер-классыбыздын аякташын дагы көргөзүп коеюн. Казыбек мырзабыз да ушундай сонун өзү дагы тигип көргөздү. Жана телекөрчөлөргө дагы айта кетели, балким сиздер дагы ушул багытта иштеңиздер келсе, албетте Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын Булгары көркөмдөр иштетүү бөлүмүнө тапшырсаңыздар болот. Эфирибизди аяктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Амандашканча.